Assalamu alaikum. Кандайсыздар, мекендештер, жалпы кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен учурда Талас облусунда турам. Талас облусунда ушундай жыгаштар, кругляктар сатылат экен. Жалпы 4 вагон туугандар. Мен эсин айткан нерселерин полный сиздерге айтып коеюн. Жалпы 4 вагон. Бунун 2 вагону 6 метровый мындай сасна. Анан 1 вагону 4 метрлик сасна. Анан дагы 1 вагону мындай елка деп коет экен, кедры деп айтылат экен. Ошол ушундай материал. Бунан эмекен 1 вагон 6 метровый булар. Бул да 6 метровый. Сасналардан 6 метровый 2 вагон. Анан те акырында эмелер бар. 1 вагон 4 метрлик бар. Туугандар, 1 вагон 70 кубтай келет дейт. 69, 70, 71 болуп келет дейт. Жалпы ушул жерде азыр 280 куб бар. Алуучулар боло турган болсо экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасы эгерде жалпы оптум боло турган болсо базар баасынан ылдый кылып беребиз дейт. Мына эмелерди сиздерге жакыныраактан көрсөтөйүн. Мына материалдын состояниялары мынакей көрүнүп атабы сиздерге. Кургаган, мынакей кургаган. Бирок абалы жакшы да эле. Мынакей көрүп турасыздарбы? 4 вагон. Эгерде 4 вагон баарын ала тургандар болсо, анда арзаныраак болот экен. Мен сиздерге чалсаңыздар баасыны эме кылат, эси айтат, түшүндүрөт. Мынакей. Анан размерлерин сиздерге айтып коеюн туугандар. Бул жерде аралаш. Муну көрүп турасыздарбы? Мына бир 7 сантиметрдей чыгат, 8 сантиметр. Ар кандай 20-22лерге чейин бар, ар түрдүү сасналар. Муну ушул вагон боюнча сатылат экен. Бирден вагон же болбосо жалпы бардык 4 вагонду бир сатылат экен. Эгерде сиздер кызыгып ушу менен иштесеңиздер, анда экранда номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Мына жерде мен сиздерге көрсөтпөй калбайын. Бул жерде көрүп турасыздар, мына майдарактары бир аз көбүрөөк экен. Негизи түшүнүктүү болуш үчүн эси мындай деп айтты. Бул жерде 4 вагон келген. Мына бул 6 метрлик сасналар бар го. Ушуларды 700-750 штуктан келген деди бир вагондо. Анысыны ошол билгендер өздөрү эсептеп билишет экен. 700-750 штук. Тигил 4 метровыйды айтты. Аны деди 1300-1350 штуктун тегерегинде келген дейт. Булар кургактары. Эгерде фурога сала турган болсо, бир вагон жыгачыңыздар 2 фурога жүктөлөт экен. Ошондой. Түшүнүктүү болду туугандар. Бир баштан айтканда кедры жанакы арча елка деп коет экен. Андан 1 вагон 6 метровый, анан кийин 6 метрлик саснадан 2 вагон. Туруштар ушундай сортировка кылынбай алынат экен, ушу бойдон. Муну жыгач саткандар билсе керек. Анан тете аягында 4 метрлик сасналар бар экен. Мынакей үстүндө да турат. Мына 4 метровый сасналар сиздерге жакыныраактан көрсөтөйүн. Мына 4 метрлик сасналар. Көрүп турасыздарбы? Ушундай туугандар. Жалпы сиздерге маалыматты жеткиргендей болдум окшойт. Анан туугандар дагы эске ала турган нерсе, бул эч качанда фуролоп, же болбосо штуктап терилип сатылбайт экен. Болгону ошол 1 вагондо сатылат экен, же болбосо 4 вагондо алган адамга өтө скидкасы менен беребиз деп айтышты. Анын үчүн экрандагы номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Ушул туугандар. Анан бул жерден Таластан алып кетет экенсиздер. Баасыны эсинен сурайсыздар. Анан эгерде жеткирип берүү боло турган болсо, анда бул жерден келип товарды көрүп туруп, сатып алып туруп, анан кийин эме кылсаңыздар болот экен. Бирок эсин да бир айткан нерсеси эсиме келип кетти. Бул жерден фурону өзүңүздөр сүйлөшүп алып келет экенсиздер. Болгону ушул жерден жүктөтүп берүү биз тараптан болот деди. Ошол баанын ичине кошуп кирет деди туугандар. Мен силерге жакыныраактан дагы көрсөтүп коеюн, туугандар. Мына абалдары жакшы, түз, кыйшайып кеткен эмес. Болгону кабыктары кургап баштаптыр. Эми муну көбүнчө ошол строй материалга, жанакындай сынчка, ага буга иштетишет экен. Сиздер сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз эми айтып деп жеткирдик. Калганын сиздер эси менен сүйлөшүп аласыздар. Ушул.